Мына 1-июнда мен вице-премьер-министр экономики и финансов болуп келгенде 280 миллиард сомго менен мурун бюджетный комитеттин мүчөсү катары бекитип бергенбиз. Бирок жылдын аягында биз 312 миллиард сомго жеткизе алдык. Бул Кыргызстандын ичинде 32 миллиард сом таптык. Бирөөдөн карыз алган жокпуз, грант алган жокпуз. Мына 32 миллиардты таптык да. 6 айдын ичинде былтыркыга караганда 52,5 миллиард сом таптык. То есть жалпы экономикага бүгүнкү күнү 84 миллиард сом кирди. Бул 1 миллиард доллар. Бир тыйын бирөөдөн карыз алган жокпуз. Бир жаңы салык киргизген жерибиз жок. Жаңы ыкма иштекени колдонгон жокпуз. Биз жаңы салыкта, анан бажыда биз өзүбүздүн жаңы ыкмаларды, модернизацияларды киргизип атабыз. Теневой сектор экономики кичине бизге жардам берди. Как буфер болду, жанагындай чоң кризистерде. Бирок ошонун эсебинен биз азыр мына 1 миллиард долларга жакын экономикабызга салдык. Жылдын аягына чейин дагы 50 миллиард кошобуз. Ошондо 100 миллиард сомду ушу жылдын бюджетинде былтыркыга караганда көбүрөөк чогултабыз да. Мына бажы жөнүндө көп сөздөр болуп атат. Ошо 46 миллиард сомду былтыр чогултканбыз, быйыл 98 миллиард сом чогултабыз деп атабыз. Жарым жылдыктын ичинде бизде бир 3-4 миллиард кичине отставание бар бажы инспекциясында. Аны дагы биз ордуна коебуз да.